Учурда стресс, депрессия жана башка психикалык ооруларга кабылгандардын саны күн санап көбөйүп баратат дешет адистер. Бирок мындай илдетке кабылгандардын саны күн санап өскөнү менен адам баласы же болбосо бейтап качан гана оору кабылдап кеткен учурда гана кайрылышат экен. Саламатсыздарбы, сиздердин саламаттыгыңыздарды ойлогон ден соолук программасы бүгүнкү чыгарылышын сунуштайт. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбызда биз психикалык оорулардын алдын алуу деген теманын алкагында маектешебиз. Дал мына ушул тема боюнча сизде да кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө түз эфир учурунда байланышка чыксаңыздар болот. Байланыш үчүн телефондор 032 22 код аркылуу 55732 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт. 0508 87 88 97 номери. Анда студиянын кадырлуу коногун мен сиздерге тааныштырсам. Нурланбек Акбышаров, Ош областык психикалык ден соолук борборунун директорунун орун басары, дарыгер, психиатр. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Эң алгач айтсаңыз, адам баласы мына ушул психикалык ооруларга эмнеден улам кабылып калышы мүмкүн? Адамдын психикасына кандай учурда доо кетет? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биринчиден мен токтолуп кетүүнү туура көрдүм. Бул адамдын психикалык саламаттыгы же болбосо адамдын психикалык абалы. Бул адам биринчи мезгилде көңүл коюу, кабыл алуу, ойлонуу, ошондой эле эске тутуу, ошондой эле өзүнө өзү баа берүү процесстеринин негизинде адамдын психикалык саламаттыгын баалап жана адамдын зрелый личность же болбосо бул өнүккөн инсан катары адамдын жетилишине баа берет экенбиз. Ошондой эле адамдын оорулары, психикалык оорулардын келип чыгуу себептери бир канча. Азыркы учурда бул социалдык глобализация, биздин иммиграция, ошондой эле бул генетикалык оорулар аябай көбөйүп атат. Ошондой эле учурда ушул жалпысынан чүнчүү процесстери же болбосо депрессия деп коебуз. Азыркы учурда көбөйүп аткан учур жана биздеги ошол оорулардын стигма болуп убагында кайрылышпаганын дагы биз ар дайым башка соц тармактарлардан дагы элдерге дагы биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, бизге түз байланышып чалган бейтаптарга дагы өзүбүздүн кеп кеңешибизди берип беребиз. Азыркы учурда бизде психикалык оорулар менен жабыркаган адамдар стабилдүү түрдө көбөйүп келатат. Ал өтө бир тездик темп менен көбөйгөн жок жана азайган жок. Бизге бул каттоого алынганда дагы ушул жерде азыркы учурдан пайдаланып айтып кетсем, бизде учурда мына кайрылган бизге Ош областтык психикалык ден соолук борборуна кайрылган бейтаптар эч бир сразу эле диспансердик каттоого алынбайт. Бул бизге каттоо экиге бөлүнөт: консультативдик жана диспансердик каттоо болуп. Бул консультативдик учет каттоого келген бейтаптарды, мисалы үчүн, бир жылга бизге 21 000 адамга чейин кайрылат жалпысынан болуп. Алардын бардыгын эле каттоого албайбыз. Мисалы үчүн бизде Ош областы боюнча жалпысынан бул диспансердик же болбосо оорулар менен ооруган бейтаптар 9,5–10 000ге жакын гана учетто турат. Ал эми Ош шаарын карай турган болсок, ал Ош шаарында 4,5 000 бейтап оор психикалык оорулар менен турат. Бирок ошол эле мезгилде консультативдик учетто дагы бизге аябай көп кайрылышат, бирок алардын бардыгы каттоодо турат деп эсептелинбейт. Себеби бул эмне үчүн айтам? Себеби бизге келген бейтаптардын бардыгы айтат: мен каттоодо болуп калат экенмин, мен ал жерге психикалык саламаттык көргөзүп барсам эле каттоодо болуп калып өмүр бою чыкпайт экенмин деген адамда стигма пайда болуп, ошонун негизинде көпчүлүк биздин ооруларыбыз келбей жатат. Ошолорго түшүндүрмө катары эч кандай бизде андай каттоого алуу процесси жүрбөйт. Анда бизге 21 000 адам жылына келген болсо, алардын бардыгын каттап ала берсек, анда Кыргызстан боюнча келген бейтаптардын бардыгын эле каттоого алганга мүмкүн эмес. Андайга мыйзам дагы жол бербейт, биздин медициналык этика дагы жол бербейт. Ошонун негизинде дагы
эгерде бейтаптарда ошол мен башында айтып өткөн процесстердин бузулууларын анын жакындары байкаган болсо, аны менен мына чогуу иштегендер, ошондой эле ар кандай ушу абалдарда байкалган болсо, эч бир бизден кыжалат болбой, каттоого алынат экем дебей, бизге ооруканага кайрылсаңыздар болот. Жакшы. Адам баласынын психикасына кандай учурда доо кетип калышы мүмкүн? Адам Балдардан чоңдордо ушул боюнча айтып берсеңиз. эми азыр балдарда айта турган болсок, азыр биринчи доо кеткенге бизде медицинада стресске өзүн тарбиялоо же болбосо стресс абалынан кантип чыгуу процесси бул жаш кезинен баштап калыптанат. Ошол тарбиялоо убагысынан баштап туруп, эгерде мына бул жаш балдарда гиперопека жана гипоопека деп балдарга бөлүнөт да. Бул гиперопека дегенибиз эмне? Гиперопека деген балдарды өтө аша чабып, аларды эркелетип, аша чабып, алардын ар бир айтканы закон, айтканы биз үчүн бул ата-энелер ошол айткан бардыгын кылып берип, ошону айткан тизимегинен ал чыгарбай баланы тарбияла. Ошондо баланын психикасына уже жаш кезинен баштап туруп эле өзүнү программалоо, психикасын программалоо кызматы туруп калат дагы. Мен айтканын бардыгы боло берет турбайбы деген өзүндө отуруп калат. Бул учурда дагы адамдын психикасы жаш кезден баштап туруп бузула баштайт. Азыр өтө көп бизде мына өспүрүм куракта ошол гиперопека менен тарбияланган балдар өспүрүм куракта өтө көп болуп атат. Ошол эле азыр бизде мына көбүнчө бизде жогорку кызматта иштегендер, убактысы аз ата-энелер көп болот. Ошондойлордун балдары өтө көп келип атат бизге. Себеби дегенде мындай айтканда тарбиялоо процессинде апасынын дагы атасынын дагы эч бир ошондой кароого карап атканда да тайне азыр мисалы үчүн иммиграция миграция немесинен процесстеринен азыр коомдогу жагдай боюнча тайне тайталардын колунда бул тарбиялоого калып атышат. Ошондо бул гиперопека кой балама кандай жооп берем дегенчи. Ошону менен мезгилде бул гипоопека. Бул каралбай калган балдар. Жаш кезинен баштап туруп аларга бир керектүү деңгээлде көңүл бурулбай, алардын ою менен эч ким бөлүшпөй, азыр учурда мына бул интернет баарыбызда тармактарда болуп калдык. Балдарга өздөрү ата-энелер дагы бул көңүл керектүү деңгээлде көңүл бурбагандан бул гипоопека өзүн коомго, ата-энеге өзүнүн ордун таба албай, мен мындай айтканда мен керек эмес окшойм деген бул программалоо өзүнүн баланын мээсине пайда болуп калгандан ушул гипоопека процессинен ошондой оорулар келип чыгат. Ошолордун негизи өсүп отуруп эле эми биз баягы чоң адам болгондо деле бизге жарк этип эле бул психикалык саламаттыкыбыз жакшы болуп калбайт да. Ошон үчүн ошо жаш кезибизден баштап калыптанган психикалык өзүбүздүн бир рамкабыздын негизинде гана ал өсүп өнүгүү процессинде же ошондой эле регресске кайра психикалык абалыбыз начарлашкан менен эле болот. Чоң адамдарда деле ошол стресске өзүн өзү алып жүрүү, стресс абалынан кантип чыгуу, ошол эле стресске устойчивый деп неме коет го, ошондой эле жаш кезинен баштап эле ошол калыптанган мурдагы схема менен гана ошол адам өзүнүн инсандык калыбына келет. Эми кийин пайда болгон оорулар мисалы үчүн мына органикалык мээнин органикалык жабыркашы бул травмадан кийин травма мисалы үчүн ошол кандайдыр бир жаракат алгандан кийин жаракат алгандан дагы ошо баш мээнин чайкалышынан баш мээнин оор чайкалышынан кийин органикалык психикалык бузулууларга алып келет. Ошондой эле кийин пайда болгон акылсыздык деп коет, приобретенный слабоумие же болбосо медициналык термин менен деменция оорулары. Ошол деменция оорулары кийин пайда болгон акылсыздык оорулары келип чыгат. Ошондой эле мезгил эми жаш кезинен азыр аутизм көбөйүп атат, генетикалык оорулар менен ооругандар дагы эми ал процесстер боюнча дагы абдан көп. Эми эң негизги оорчундуу психикалык оорулардын бузулушу ушул негиздерден келип чыгат. Жакшы. Жогоруда айттыңыз да, негизинен мына ушул психикалык оорулардын ичинен депрессия бул алдыңкы орунда турат. Бул ооруга кабылгандар көп деп айттыңыз да. Мына ушул депрессия жөнүндө айтып берсеңиздер, башка психикалык оорулардан эмнеси менен айырмаланат? Азыр эми коомдо өзүнүн мурдагы өзү ойлогондой оюнун ишке ашпагандыгынын негизинде бул депрессия оорусу менен
көбүнчө бул инсанга жетишкен же болбосо зрелый личностьтер көп ооруйт да. Себеби дегенде бул чүнчү кыргызчасы бул депрессиянын бул чүнчү деп айтылат. Чүнчү оорусу эң негизгиден биринчи мезгилде бул өзүнө баа берүү процесси аябай төмөндөп кетет. Баа берүү процесси ошондой эле бул физикалык абалынан бул эч бир кыймыл аракетинин сапаты же болбосо кыймыл аракетте болуусу аябай төмөндөп кетет. Бул ошондой эле бул жашоодон рахат алуу процесси. Булар төмөндөп кеткенде ошол эле учурда азыр өзүнүн жанына кол салуу деген мына суицидтер көбөйүп атат. Өзүнүн жанына кол салуулар чүнчүнүн негизинен мына депрессияда ар кандай жаман иштерге барылтат. Ошондой эле мезгилде бул коомдогу адамдардын мындай ишке жарамдуу көпчүлүк бөлүгү ошол депрессиянын оорунун негизинде бул ишке жарамсыздык өтө төмөндөп атат. Ошол эле бизде коом азыр жаш балдарды ошол эле учурда картаңдарды эсептегенде бул жаш ишке жөндөмдүү жарандардын тобу көп болуп атат да. Ошону менен десе коомго да бул өтө оор зыян келтирип, ошо иштөө жөндөмдүүлүгүнө, ошондой эле өлкөбүздүн өнүгүүсүнө өтө чоң зыянын келтирип аткан оорулардын бири болуп эсептелет да. Жакшы, телегөрүүчүдөн суроо келипти. Саламатсыздарбы? Психикалык оорулардан дейт, толук сакайса болобу? Сиңдим ооруйт дейт, анан жакшы болгондо жакшы эле жүрөт дейт. Анан кээде эле дейт, ушул оорусу башталып дейт, бир айлап жатып калган учурлар да кездешет дейт да. Бул учурда эмне кылыш керек деген суроону калтырыптыр. Бардык эле оорулар сыяктуу эле бул психикалык оорулар бир өзүнчө бир тармак болуп эсептелбейт. Бул психиатриядагы, бул психикалык ден соолуктагы, бул жалпы медицина тармагынын бир бөлүгү болгондугуна байланыштуу. Психикалык оорулар дагы башка эле оорулардай сезон менен обострение болуп турган ооруларыбыз дагы бар. Козголуп турат. Ошол эле учурда мисалы үчүн аллергия оорусун алсак, мына башка ревматоидный ооруларды алсак, бул сезонный оорулар менен обострение болуп туруп, ада лечение алып жакшынакай жүрө беришет. Ошондой эле бизде психикалык ооруларды азыр айттым го, биринчиден көңүл коюу, кабыл алуу, ошондой эле учурда ойлонуу, сактоо, өзүнө өзү баа берүү. Ушул процесстер бузулганда жалпы оору менен келген бейтаптарды эгерде бардык эле оорулда эгерде өтүшүп кетсе, өнөкөт ооруга айланып кетет. Өнөкөт ооруга айрылып кеткенде бардык эле ооруларды, ошол эле мезгилде психикалык ооруларды эле убагында келип лечение алган болсо, бизде андайлар өтө көп. Келген бейтаптардын бардык эле биз айткан мисалы үчүн стационарды алсак, мисалы үчүн бизде жаткызып аткан бейтаптарда жылына мына 2,5 миң бейтап жата турган болсо, анын кайра бизге келип атканы 200-300 бейтап гана кайра кийинки жылдардан, андан кийинки жылдарда келип жатат. Калгандардын бардыгы бир жаткандан кийин лечение кайра келбейт. Ал уже жакшы болуп, өзүнүн коомго, үй бүлөсүнө жардамын тийгизип жүрөт. Ошон үчүн башка ооруларга сыяктуу эле убагында келип дарылангандар 100% кепилдик бере алабыз, дарыланып жакшы болуп кетет. Балким бул психикалык ооруну өзү сезбей дагы өтүшүп кетеби деген дагы суроо жаралат да. Бул боюнча айтып берсеңиз, мисалы адам өзүндө ушул оору башталганын кантип байкаса болот? Өзү аябай жакшы суроо болду. Бизде психиатрларда мына психикалык ден соолукту сүйлөшүп атканда дагы биз өзүнчө неме болот да. Психикалык оору менен жабыркаган адам эч качан мойнуна албайт. Мен психикалык оору менен ооруп калдым окшойт деген бир ойлоо процесси да келбейт да. Ошон үчүн бул психикалык оору менен ооруп калгандар ким айтат? Ошол эле бир туугандары, ошол эле жакындары, ошол эле коомчулук айтат, ушундай ооруп атат депчи. Азыр ушундай бизге неме болуп атат, өзү байкабагандардын дагы өтө көп өтүшүп кеткендер болуп атат да. Мисалы үчүн ошол эле дөөрүк же болбосо мына бул жек көрүү оорулары, бредовое расстройство деп коебуз биз. Ошол бредовое расстройство өнөкөт жек көрүү оорулары көбөйүп атат да. Бул хронический бредовое расстройство. Себеби бул эмнеден болот? Ошол эле нерсе бардык ошол стресстердин топтолуп жыйындысынан бул чүнчү болуп атпайбы? Ошондой эле нерсе бул жек көрүү процессин дагы пайда болуу себеби бир канча, бирок азыркы учурда көбөйүп аткандары ошол үйдө жек көрүү. Мисалы үчүн
үй бүлө мүчөлөрүнүн бири бирине жек көрүүсү, ал бир ошол адамдын ойлоо процесси, азыркы мен айткан психикалык саламаттыктын бир бөлүгү бул ойлоо процессин атап өттүм. Ошол ойлоо процессинин бузулуусу бул ошо жек көрүүнү алып келет. Мисалы үчүн мени бул адам жаман көрөт, бул мен аркаман кубалап жүрөт, бул мени өлтүрүүнү каалайт деп ар кандай өзүнүн бейтаптын ошол оюнда ойлоо процесс бузулган. Ошонун негизинде ошондой оорулар келгенде бул өзүн башка адамга буну бир гана дарыгер, көп учурда ушундай болот, дарыгер психиатр гана аныктап, аны биз көргөндө эле уже сүйлөшүп бүтүп эле мындай болдук десе, ал туугандары эми айтат, бирок ал бейтап өзүнүн оорулумду эсептебейт, дарыланууга жатпайт. Юридикалык жактан да ушуну бир канча бизде кыйынчылык жаратат, себеби дегенде ал өзүм мен жакшымын деп элестейт, ал эми элестетет өзүнүн оюнда, кыялында. Бирок ал өзүнүн ою да, аны да коомчулук деген бар, бир туугандары деген бар. Ошолордун негизинде алар менен кошулуп туруп, биз оорулуу экенин тастыктап, бул сот органдары аркылуу дагы жаткырууга бир нече жолу ошол бейтаптарды жаткызганга туура келет. Ушул оорунун негизинде. Ушул жана бир канча оорулардын негизинде. Демек, сиздин айтымыңызга караганда, бул бирөөнү жек көрүү дагы бул психикалык оору болуп эсептелинет. Эми жек көргөндө кандай? Жек көргөндө айтып атпайбызбы? Бул хронический бредовое расстройство, бул чындыкка жарашпаган жек көрүү, чындыкка. Эгерде мисалы үчүн жек көрүүнүн бардыгы эле бул психикалык оору экен деп неме болот? Эгерде чындыкка жаралбаган, бул чындыкка дал келбеген оорулуулар, мисалы жек көрүүлөр, бул ошол психикалык оору эсептелет да. Эгерде ал чындыкка дал келе турган болсо, ошонун негизинде жек көрүүлөр боло турган болсо, ага бир себеп боло турган болсо, ал психикалык ооруларга кирбейт. Ошон үчүн бул ошол бизде жек көрүү процессиндагы ошол чындыкка дал келиши келбегени баары чогуу каралат да. Жакшы. Телекөрүүчүдөн суроо келген, саламатсыздарбы? Балам 3 жашта дейт, анан сүйлөбөйт дейт. Анан аябай шок, мындай дейт, үкөлөрүн дагы дейт, инилерин дагы ошол эле учурда дейт, бизди да келип чапкылап ура берет дейт да, эч кандай укпайт дейт. Акыл айтсаң такыр укпайт. Бул учурда кандай биз мамиле кылышыбыз керек, анан кантип жардам бересиздер деген суроону калтырыптыр да. Эми бул жаш кезинде азыр ошондой көп болуп атат. Азыр мурда биз тили чыккандан кийин психиатр дарыгери карайт деп ошондой бир стандарт бар болчу. Азыркы учурда уже төрөлгөндөн баштап туруп, бир жашка чыккан бейтаптарды, жаш балдарды карап атабыз. Именно азыркы көрүүчүнүн суроосу боюнча гиперактивное состояние деген бизде оору бар. Бул гиперактивное состояниеде ошондой балдардын баш бербеси, бир жерде турбасы, ошондой эле бала бир жерде турбай, ата-эне дагы анын аркасынан чуркап мындай жетишпеген учурлар көп болот да. Бизге андайлар алып келгендер өтө көп. Аны бул баягы өзүнүн ата-энесинин же болбосо эненин курсагында жүргөндө, эненин стресс абалында, ошол эле чүнчү депрессия абалында болуп туруп, бул балага, энеден балага берилген бир мындай айтканда кесепеттеринин бири да, бул гиперактивное состояние, бул психикалык оорунун кийин ал психикалык ооруга өтүп кетет деген эмес. Бул ошол убакта ыңгайсыздыкты жаратат. Посттравматическая энцефалопатия болгондор бар. Аны бизден дары ичиш керек, аны өтө карап неме кылыш керек, себеби дегенде бул бир эле балага эмес, ушу ата-энеге дагы, коомчулукка, ошол үй бүлө мүчөлөрүнө да ыңгайсыздык келтирет. Ошон үчүн бизге кайрылыңыздар, эч бир андай бизге каттоого алынат деген түшүнүк болбош керек. Каттоого алынып атканда бизде медициналык тайна каралат, эч кимге айтылбайт. Бул немелер боюнча сыр болот. Биз закон менен да корголот. Бул бизге келген бейтаптар эч бирөөгө айтылбайт, жана тиешелүү органдардын суроосу болгон учурда гана берилет. Жакшы. Саламатсыздарбы? Менин жолдошум аябай бат ачуусу келет дейт, анан таарынчак дейт. Бул дагы психикалык кандайдыр бир оорубу деген суроону калтырыптыр да. Эми азыр өзүңүздөр көрсөңүздөр да, мына тез аябай бат жини келгендер өтө көбөйүп атат. Онун деле өзүңүздөр билесиңер, баш мээде биздики баш мээ эмнеден куралган дегенде билесиздер. Баш мээ бизге 500 миллиондон ашык нейрондордон турат. Бул нерв талчаларынан, ошол нерв талчалары биригип бул баш мээни түзөт. Ошол баш мээнин улам ар бир стресс, ар бир урушу, ар бир кыжалатчылык бул ошо нейрондордун өлүшүнө душар кылат.
Ал нейрондордун өлүп ал нейрон бир өлгөндөн кийин калыбына келбейт. Нейрондор өлүп отуруп, душар болуп туруп, бир ошол эле кызмат кылып аткан нейрондордун, өлгөн нейрондордун кызматын экинчи бир мындай образын айтканда экинчи нейрон кызматын алат. Ошол кызматын алганда эми ага нагрузка болгондугунан, мындай айтканда нагрузка болгондугунан ошондой тез бат жини келүү, өзүнө өзү кармап албастык, ошондойлор өтө көбөйүп атат. Бул мындай случайда бизде өтө мындай противотревожный препараттар дейт, ошол тынчсыздануунун алдын алуу дарыларыбыз бар, ошолорду алып ичсе болот. Эми анан өтө бат өзүңүздөр билесиңер, адамдын психикалык абалдары ар кандай менен өлчөнүлөт. Эми ошол меланхоличный личность болсо, ал ошондой өзүнө өзү тез ыйлап, тез эмоцияга бериле турган, ал эми генетически ошондо уровень, ошондо калыптанган, мүнөзү ошондой калыптанган, ага биз эч нерсе деп айта албайбыз го. Жакшы, кийинки суроо салмаспы. Менин балам дейт, синдром Дауна менен ооруйт. Анан дене табы көтөрүлгөндө дейт, башы кызып чыгат дейт да. Эми синдром Дауна бул генетикалык оору. Генетикалык оору бул өзүңүздөр билесиңер, эми ал дене табы көтөрүлгөндө башы кызыйт, андай немелер болгон үчүн аны көрүш керек экен. Аны көрүп туруп айтып, баланын дагы бул жаш кезинен баштап туруп артериалдык гипертензия же болбосо канынын жүрөгүнүн согушун текшериш керек. Ал жерде эгерде жүрөгүнүн согушу аябай жогору боло турган болсо дагы ошо баш менен гипертермия болуп, ошол ысыкка дагы алып келет. Аны эми изилдөөдөн кийин гана айтыш керек болот. Ал Даунанын негизинде бул башы ысыйт деген текшериш керек, текшерип туруп анан кийин бир жыйынтык бериш керек. Жакшы, мына ушул адамдарда жаман адаттар бар го. Мисалы, ичимдик ичүү, чылым чегүү, наркотикалык заттарды колдонуу. Мундагы мисалы узак убакытка чейин колдонуп жүрүү психикасына кандайдыр бир таасирин береби? Азыр бизде изменение зрелой личности на фоне употребления психоактивных веществ деген бул отдельный бир термин менен же болбосо оору менен бул биздин МКБ-10 деген диагностикалык критерийдин негизинде диагноз коюлган. Бул ошол психоактивдик заттарды колдонгондун негизинде адамдын психикалык бузулуусун. Адамдын психикалык бузулуусу ошол сиздер айткан жаман терс таасирдин негизинде бул көпчүлүк убакытка чейин колдонуп жүргөндөр ошол эске тутуму начарлайт. Биринчи мезгилде эске тутуму начарлап, өзүн өзү ошол эле айтып аткан азыркы биздин телекөрүүчү айтып аткандай тез жини келет. Өзүн өзү алып жүрүүсү бузулат. Ошондой эле бул уйкусуздукту алып келет. Уйкусуздук бул аябай адамдын көп уйкусуздукту алып келгенден дагы көп уктабай жүргөн бейта адамдар дагы кийин уже психикалык абал бузулуп, андан кийин уже өнөкөт ооруга айланып калбаш үчүн терс таасир берген ошо психоактивдүү заттарды колдонбогонго сунуштайт элем. Жана ошондой эле алдын алуу үчүн өзүнүн бейтаптары өзүн уже карап туруш керек да. Салмастарбы, 3-5 айдан бери дейт, мен башым ооруп дейт, башым айланып жүрчүмүн дейт. Кече күндө шаарга түшүп дейт, анан өзүмдү аябай жаман сездим дейт да. Өзүм эсимден да таанып калыпмын дейт. Каякта жүргөнүмдү да билбей калдым дейт. Мен кимге кайрылам, кайсы адис менин оорумду так аныктап берет деген суроону калтырыптыр. Сиз биринчи мезгилде өзүңүздүн кандагы канттын составын же болбосо глюкозанын составын билип коюшуңуз керек. Кант диабети оорусунан дагы эгерде башталышынан болсо ошондой болот. Башыңыз оорусунун ар кандай себептери бар. Эми биринчи кан басымы өтө жогорулаганда жана өтө түшүп кеткенде болот баш оорусу. Ошол эле учурда травмадан, ошондой эле учурда бул баш менен кан айлануусунун бузулуусунан, стресс абалдардан, бул А витамини деп коюп, витаминдин жетишсиздигинен болот. Ошондой эле бул эпилепсия оорусунун бир бөлүгү катары бул өзүн азыр жоготуп койдум деп атпайбы, ошондой эле учурда өзүн жоготуп коюу бул эпилепсия оорунун бир белгиси. Ошондой эле ушул мен жогоруда айткан себептердин
кайсы биринин сизде бар экенин изилдеш керек. Ошонун негизинде сизге диагноз коюлуп лечение алыш керек. Жакшы, кийинки суроо теле көрүүчүлөр саламатсыздарбы дейт. Жаш балдарда дейт гиперактивдүү дейт аябай. Анан ачуусу бат келет дейт. Биз кантип аны токтотсок болот деген суроону калтырыптыр. Ошол боюнча азыр мына бүткүл дүйнөлүк психологдор, психотерапевт, психиатрлар изилдөөлөр жүргүзүп жатат. Азыркы учурда дагы бизге бир канча клиникалык рекомендациялар бар. Азыркы неме боюнча баланын тез ачуу келиси, гиперактивный состояние, ошондой нерселер бул эмнеден келип чыгат деген себептердечи. Азыркы учурдагы балдардын жаш кезинен баштап туруп мына телефонду көрүүсү. Телефондун көрүүсү дагы бул эч бир ээн баштыкка алып келип, өзүн өзү ата энелерди укпаганды өзүңүздөр деле байкап көрсөңүздөр, баланын телефон көрүп атканда эмнени көрүп атканынчы. Бир сюжетти же болбосо бир видеону көрүп аягына чейин көрбөйт. Ал уже кийинкисин өткөзө берет. Ал кайсысын мына толук бирисин да көрүп бүтпөйт. Ошондой эле нерсе бул баланын психикасын калыптанып атат. Ошолчу эгерде сиз бир нерсени айтып турган болсоңуз, аны сиз көп убакытка чейин аны бир акыл насаатыңызды айтып, же бир өзүңүзгө бир ишти буйруганга толук айтып бүткөнгө чейин эле же тезирээк айтың, же айтпай коюң деген сизге шарттарды кое баштайт. Ошон үчүн бул баланын өзүбүздөн биринчи бул ата энелер, ошондой эле мугалимдер, ошондой эле биздин мына бул бардык өзүбүздүн мына чоң ата, чоң энелерине дагы кеңеш эле, себеби дегенде аз бардыгыбыз эле болуп калды. Бул жат көрүнүш эмес, баарыбызга эле тынчыраак отуруп турсунчу деп телефон беребиз. Ошондой эле нерсе бул адамдын психикалык кабыл, өзүнүн баланын калыптанышына терс таасирин тийгизип атат. Ошондой эле ата энелердин мына бул энелердин боюнда барындагы өзүн алып жүрүүсү. Бул ата энелер боюнда барда өтө кыжалатчылыктан, ошондой эле учурда витаминдин жетишсиздигинен, өзүнүн травмаларына, эненин курсактагы балага травманын алып алуусунан, ошолордон төрөлгөн ошондой ата энелердин төрөлгөн балдарда гиперактивдүү абалдар өтө көп байкалып атат. Ошолордун негизинде ал көпкө чейин мен өзүм эле ошол ата энелерден сурасак өздөрү эле айтып берет. Ошол эмненин негизинде деп ойлойсуз десе эле өздөрү айтып берет. Мен боюмда барда ушундай болду эле, мен өтө жинденген абалда болдум эле. Айрыкча ушу баланын нерв системасы өнүгүп өөрчүп аткан мына биринчи 3-4 айлыктарында өтө кыжалат болгон ата энелерде ошондой абалдар болуп атат. Эми азыркы учурда дарылоо процесси азыр жакшы эле жүрүп жатат. Кайрылыңыздар. Бул өзүнөн өзү балага дагы бул терс таасирлери өтө аз, жакшы дарылар бар. Аларды ичирип, өзүнө келтирип карап турсаңыздар болот. Биз ошондо балдарды кандай тарбиялашыбыз керек? Сиз ата энелерге кеңеш болсун. Мисалы, телефонду көп берген болбойт деп калдыңыз. Телефонду берип өз алдынча койгон болбойт. Баланын алектенип жатканы менен кабардар болуптур деген дагы сөздөрдү айттыңыз да, ушул боюнча кандай кеңешти айтат элеңиз? Биз каалабайбызбы? Бүгүнкү күндө техника өнүккөн, балдардын кызыгуусу чындыгында ошого жараша эле, заманга жараша болуп кетет десем болот да, ушул боюнча айтсаңыз. Эми азыр бардык нерсе чегим менен дейт го. Ошол эле нерсе бул маалыматтан артта калганда болсо, ошол эле заманбап техникага, заманга мына урбанизация бардыгы жүрүп атат. Ошого жетише албаган бала дагы убагында чүнчүгү алып келет. Аларга жетише албай, аларды колдонушту билбеген дагы. Эми ошол эле мезгилде аларды өтө аша чабып кетип колдонгон дагы болбойт. Ошон үчүн берип атканда кайсыл убакта кайсысын бериш керек, мөөнөтү менен гана берип, аны бир жолу ээн баш кылып коюп койбой, балдарды өтө ээн баштык кылып, же болбосо өтө аларды курч мүнөздүк менен баланы тарбиялаган дагы болбойт. Алар кандай абалдарга келишин айтып өттүм. Бул гиперопека жана гипоопеканын ошондой абалдардан пайда болгон балдар кийин коомго дагы, үй бүлөгө дагы терс таасирин тийгизет. Ошондой эле эми балдардын уктоо режимин сактоо дагы. Азыр мисалы үчүн бала бакчаларда бардыгы жакшы, бала бакчага барбаган балдар дагы бар. Алар үйүндө мисалы үчүн үйдө караган ата эне дагы эч бир уктоо режимин дагы сактабагандыгынан болот. Ошондой бардык
чоң адам деле бул жаш бала деле режим менен жашаганы, тарбияланганы аябай жакшы болот деп эсептейм. Жакшы, кийинки суроо саламатсыздарбы? Бир аз кыжаат болсом эле дейт, көңүлүм айланат дейт. Анан ошол эле учурда дейт, мындай башым ооруп чыгат дейт да. Анан эске тутуум дагы начарлап баратат. Мен ойлоп калам, ушул менин эле психикама кандайдыр бир доо кетип жатабы деп. Эми сиз өзүңүздүн психикаңызга доо кетип жатабы деп ойлонгонуңуз биринчиден өтө жакшы. Эми бул кээ бир адамда ар кандай стресстен чыгуу жолдору бар. Ошол эле мисалы үчүн кээ бир адамдарда өзүнүн заара чыгуусун токтото албай калат стресс абалында. Кээ биркилер өтө тердеген абалда болуп кетет, өзүнүн тери токтобой калат. Кээ бир адамдар ошондой бир привычкалар болот, бул тырмагын соруу же болбосо чачын жулуу, ошондой эле нерсе. Эми сиздин стресстен чыгуу абалыңыз, ошол эми көңүлүңүз айланып атканы бул вегетативдик нервдик системанын бузулуусунан ошондой өзүнчө стресске ответ жооп берүү процесси жүрүп атат. Эми ошондой эле учурда эми сиздин айтууңуз боюнча аябай өзүңүз кыжалат болгон нерселериңиз, абалдарыңыз көп экен. Кыжалатчылыкты адам канчалык кыжалатчылык, ошончолук проблемалар көп болгон адамды эске тутуусу да начар болот. Бул эске тутуунун бир эле эске тутуум бузулду, мен уже психикалык оор менен ооруп калдым дегенден алыс болуңуз. Бул ошол эле учурда сиз өзүңүзгө бир жашооңуздун ошол эле проблемаларыңызды бул жайга коюп чечилбеген нерсе болбойт. Баары чечилет. Эми өлүмдөн башкасынын баардыгын чечсе болот дейт го. Ошон үчүн ал проблемаларды бир жакка коюп, проблемаларыңыз чечилген учурда эске тутууңуз дагы калыбына келип, ошол эле көңүлүңүз айланып, тездинүү келүү процесстер дагы секин жок болот. Бул адам организми дагы өзүн тарбиялаш керек да. Жакшы, бизде телегөрүүчүбүз бар экен. Анда кабыл алып түз эфирге алып чыксак, саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Биз Жалал Абад областынан чалып атабыз да, улум. Мына телевизорду көрүп отурабыз, мына психологиялык жактан ооруганбыз да, ушу 4 жылдан бери уйкусуздук, врачтарга көрүндү, Жалал Абадка көрүндүк, көп жерлерге көрүнүп жатты, бирок пайда чыкпады да. 4 жылдан бери дагы деле ошондой уйкусуздук жок, бир уктап калып ойгонсо ушу таң аткычакта кирпик көзүн какпай эртең менен ушу басканда начарлап, эс тутуму начарлап, ушу оорусу менен жаман кыйналдык да. Улум, ушуга кандай лечение кылып, кандай кылсак болот экен, ушуну сурообузга жооп берип койсоңуздар, улум. Жакшы, рахмат чоң. Рахмат сурооңузга. Биринчиден, уйкусуздуктун келип чыгуу себептеринен бул эгерде органикалык, баш мээнин органикалык бузулуусу боло турган болсо, аны сөзсүз түрдө дары дармексиз дарылаш кыйын. Ошондой эле нерсе бул уйкусуздуктун башка дагы, эгерде ошол эле кыжалатчылыктан пайда болуп, ал чечилбеген өзүнүн ойлору боло турган болсо, ошондой эле азыркы учурда эми баардыгыбыз эле базар экономикасында жашап атабыз. Өзүнүн финансылык абалдарынан дагы кыжалатчылыктар пайда боло турган болсо, ошол маселелерди чечкенден кийин дагы карап көрүш керек. Андан кийин жакшы немеси бул организмдин бул хронический усталость деп коет, же болбосо синдром менеджера деп айтат да. Бул өтө аябай, эгерде баш мээ менен умственно труд деп коет, ошол өзүнчө бир иш, өзүнүн кылган иши бул кагаз иштери менен, көп отуруу иштери менен боло турган болсо, бул баш мээни чарчасынан аябай көп ойлонгондон уйкусуздукка алып келет да. Анан бунун эми чечүү жолу бул баары эле психикалык оор менен ооруп калыпсың деш эмес. Биринчи ооруга алып келген себептерин карап көрүш керек да. Эмне үчүн бул ооруга алып келди? Эгерде өтө чарчаган болсо, нервтен ошол өзүнүн кылган ишинен чарчап, азыр мен көп ушундай болуп калбадыбы? Санатордук, курорттук дарылоо деген бизде жок болуп калды да. Ар бир адам бул 6 айда, 1 жылда бир эс алыш керек да. Азыр баардыгыбыз эле ошо базар экономикасында ушул элден калбайын деген элде түшүнүк бар. Баардыгыбыз эле ошо иштеп атабыз. Ошондой эле эс алууну эч ким карабай атат да. Ошон үчүн мен кеңеш берет элем. Ошол неме кылса, ошол санатордук, курорттук дарылоону кылыш керек. Ошондой эле өзүнүн чечүүчү проблемалардын баардыгын өзүнө алып албаш керек. Үйдө мен чечемин, баардыгы мен айткандай болуш керек.
деген ойдон алысыраак болуп туруп, үйдөгү ошол үй кичинекей мамлекет эмеспи? Мамлекетте өзүнүн проблемаларын ар бир үй бүлө мүчөлөрүнө бөлүш керек. Ошон менен өзүңүзгө болгон нагрузканы, физикалык, психикалык нагрузканы бөлүштүрүү менен ошол сиз айткан ооруну кошо дарылап чечесиз деген ойдомун. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар экен, анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай суроңуз бар? Урматтуу көрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Менин суроом мындай да. Баштын менингит оорусу психикалык ооруларга алып келеби? Баштын менингит. Баштын менингит оорусу сөзсүз түрдө бул нерв оорулары менен бул неврология жана психиатрия бул бир тууган отрасль деп айтылат элек. Бул бөлүгү деп медицинанын бир тууган бөлүгү деп айтат элек. Ошол эле менингитте мисалы үчүн менингит оорусу пайда болуп атканда бул психикалык оору же бул инфекционный оору же болбосо бул нерв оорулары менен ооруп атат деген бул диф диагностикада дифференциальный диагностика деп карайбыз да. Ошол убакта курч менингит оорусу менен келгенде аябай аны карап бири-биринен аныкташ кыйын. Ошон үчүн бири-бирибизге сен психиатрга бар, сен невропатологко бар, сен инфекционистке бар деген учурлар көп болот. Ошол учурда бул эгерде менингит оорусу менен бул белгилери бар, өзүнө гана тиешелүү белгилери бар. Ошол белгилери бар болгон учурда биз аны тиешелүү жактарга бул дарыгерлерге жөнөтөбүз. Ал эми сиз айтып аткан психикалык ооруга алып келеби деген бул последствиясы менингиттин өтүшүп кеткенден кийинки калгандан кийинки бул последствия менингита деп коет. Ошодон кийинки биз аябай психикалык оорулар өрчүп, алар көбөйүп, ошондон кийин бизге бейтаптар келгендер көп эле ал боюнча. Ошон үчүн биздин дарыгер инфекционисттерибиз дагы бул менингит оорусун бул дарылагандан кийин дагы бизге дарыгер психиатрдын кеңеши керек деп жөнөтөт. Ошондой биз кошумча чогуу дарылайбыз. Жакшы, ушуга кошумча эле дагы кандай вирустук оорулар, ошол эле учурда уулануудан кийин дагы ошол психика жабыркап калышы мүмкүнбү? Уулануудан кийин дагы сөзсүз түрдө психикалык бузулууларды алып келет. Ошондой эле учурда уулануулардын бул курч этабында ошол бейтап адам баш мээси ууланган учурда биринчи эле мезгилде ошол бул адам психикалык оору менен ооруп калды деп алып келет. Бизге андайлар көп эле болот. Бул келгенде эле анын анамнези деп коет. Ошо анамнезин сурайбыз, эмне оору эмнеден кийин болуп калды, эмне болду. Эми азырына кыш мезгили келе атат. Ошондой эле бизде багы көпчүлүгү көмүр жагат эмеспи? Ошол көмүрдөн бул угарный газ, көмүртектен уулангандар көп келет. Ошол учурда дагы бул психикалык оорулар курч ошол убагында көп болот. Аны эми тамак аштан уулануулар болот. Ошол учурда келип атканда айтып атпаймынбы? Бизге келгенден кийин эле аларды баарын эле биз жаткызып алып дарылаган мүмкүн эмес. Себеби деген адамдын ошол эле учурда канын тазалашка туура келет. Ал канын тазалаганда заарасы чыкпай калат. Аны атайын катетердин негизинде заарасын чыгарганга туура келет. Ошон үчүн биз аны реанимация бөлүгүнө жөнөтөбүз. Ал жактан башка дарылар менен токсиколог карайт, мисалы үчүн. Ошолор реаниматологдор карайт. Ошолордон кийин анан кийин бизге келип туруп, андан ал психикалык оорусу курчуп кетпеш үчүн же болбосо психикалык оору пайда болуп калбаш үчүн дарыгер психиатрлар карашат. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы? 3 айдан бери дейт, мас абалында жүрөм дейт да. Анан жакындан бери дейт, тилдерим да чымырай баштады дейт. Мен кимге көрүнөм, кимден кеңеш алышым керек деген суроону калтырыптыр. Мас абалыңызда жүрүп, өзүңүзгө мойнуңузга алып, ушул мас абалыңызды ичип жүрүп атканыңызды 3 айдан бери ичип аткан болсоңуз, жок, мындай жүргөндө дейт, өзүм мастай болуп атам дейт да, өзүн. Ичкен эмес экен. Эгерде ичпей турган болсо, мас абалдай жүрө турган болсо, аны текшериш керек да. Бул мында микроинсульт деп коет. Мына биздин невропатолог, невролог врачтарыбыз дагы жакшы билет. Ал боюнча мына микроинсульт деп коет. Ошол инсульттун пайда болушун же болбосо баш мээнин
аз гана бөлүгүнүн жабыркашынын негизинде адам ошондой мас абалында жүрөм деп айтып калат. Мен шатат этип бир жерде турганда өзүм бир жерге башым айланып, өзүм кускусу келип, өзү дагы мындай өзүнүн бир жерге координациясы бузулуп, өзүнүн алып жүрүүсү, түз алып жүрүүсү дагы бузула баштаганда, бул көбүнчө ошол бизге дагы мындай учурлар көп келет. Ошонун учурда биз дарыгер невропатологдорго жөнөтөбүз. Бул ошол инсультту алдын алуу боюнча. Ошон үчүн сиз биринчи мезгилде изилдөөнүдөн өтүшүңүз керек. Анан кийин кайсыл оору менен кандай багытта дарылоону биз сизге айтып берет элек. Демек невропатологко барыш керек экен, Ооба, ошол изилдөөнөн өтүш керек да. Аны изилдөөнү өткөндө бир эле психикалык мынал ооруда баш мас адамдай болуп каласың деп айтыш кыйын. Себеби дегенде ал бизде кошумча изилдөөнүлөрдөн өткөндөн кийин, анан кийин чыныгы дартты коюп, анан дарылоо процесстери жүрөт да. Саламатсыздарбы, мен ачуум келгенде дейт, өзүмдү карман албай калам дейт, балдарга дагы ушундай кыйкырып, өзүмдүн агрессиямды чыгарам дейт да. Бул учурда эмне кылыш керек деген суроо калды. Ошондой неме бизде азыр бардык эле көчөдөн карасаңыздар, мына азыркы саясий биздин өлкөбүздүн адамдарын карасак деле эч бир адам азыр бир жөн кечирип коюңузчу, менден кетип калды окшойт деген адам жок. Бардык эле азыр мындай айтканда нервный деп коет го, өзүнүн агрессивдүү абалдарда жүрүшөт. Эми бул эмнеден келип чыгат? Ошол эле бай айттым го. Бул хроникалык адамдын нервинин бул чарчоосу да. Анан чарчоосу бул ошол эле адам эми мурда бизде бала деп жүрүп, мына көп балалуу ата-энелер мисалы үчүн ошол балага деп бардык өзүнүн нервин, өзүнүн күчүн берип, өздөрүнүн нервине, мына өзүнүн нерви, мындай кыргыздар айтат го, нерви жука болуп калыптыр деп. Ошондой нерселер мына бизде көп болуп атат да. Ошон үчүн бул мен кеңешим ушу жаш кезден адам өзүнүн нервин, психикалык саламаттыгын сакташ керек. Бул мен балама, небереме жетиш керек деп мындай 100 болгон болсо ошону бөлүштүрүп жылга карап кетиш керек да, өзүн баа берип, өзүн карап жүрүш керек. Эми азыркы тез жини келип атат деген уже эми адамдын биринчиден өзү оңолбогон адам болбойт. Өзүн өзү бизде слабый успокоительныйлер бар, противотревожный препараттар бар. Ошолну алып ичкенден кийин ошол агрессивдүү абалдар бардыгы жок болот. Өзүн жеңил сезип, өзүнө бул куунак берип, өзүнө ошол өзүнө өзү баа берүү процесси дагы төмөндөп кеткенде, ошол биздин дарылардан өзүңүздөргө кубат берип, өзүнүн алып жүрүүсүнө ошондой агрессивдүү абалдар дагы бизге мисалы үчүн келет. Өтө бизге азыркы мисалы үчүн Европа өлкөлөрүн карап көрсөңүздөр, ар бир үй бүлөдө өзүнүн психотерапевти, өзүнүн психологу бар. Алга менин психологум, менин психотерапевтим бүгүн ичким менен урушпа деди, бүгүн мына дарыны алып мен ичип укташым керек, кечирип коесуздар деп өзүнүн комнатасына кирип кеткенин бардыңыздар көрүп, угуп жүрөсүздөр. Ошондой эле нерсе биз Кыргызстанга келгенде эле бардыгы психиатрга барса эле ошол адамдарда стигма пайда болуп калганда, мени элдер эмне деп ойлойт деп. Анан кийин даже бизге кеч келишет. Мен эч ким көрбөсүн, кошуналар көрбөсүн, кесиптештерим көрбөсүн деп ушундай айтышат да. Ушундай стигма бар, ушундай же үйгө барып көрүп бербейсиңби? Биз атты баштуу адамдар элек, үйгө барып көрүп бербейсиң деп үйүнө апарып көргөзгөн. Ошондой абалдар көп да. Ошондой эле нерсе алдын алуу кылып эле, алдын алуу барып эле ошондой дарыларды ичип, үйгө коюп, ошондой абалдар болгондо, стресс абалында, ошондой агрессивдүү абалдар болгондо ичип коюп жүрсө, анда ууну делет определенный количествода ичсе, бул дары болуп эсептелет да. Ошондой эле нерсе бул керкилер ойлойт, уже психиатриядан дары алып ичсем эле мен зависимость болуп калат экенмин, наркоман болуп калат экенмин. Бул зависимость болот экен. Эч кандай андай болбойт. Туура эмес, Ал зависимость кылбайт. Ошол эле башка эле дарыларды деле ичип жүрсөңүз деле ошондой эле бул баардык химиялык процесс менен бул таасир этет. Ошондой эле бул химикат. Бирок определенный количествода ал дагы бул дары. Ошон үчүн сизге кеңеш берет элем, бул дарыланышыңыз и дарыны ичип жүрүү сунуштайт элем. Кайсыл дарыны ичсек болот, сиздин сунушуңуз менен алып ичсек деген суроону калтырып да. Эми биздин көп биздин дарыларыбыз рецепт менен гана берилет. Ошон үчүн бизде
азыр өтө жакшы биздин дарыларыбыз бар. Өзүнү тынчтандыруучу дарылар. Тынчсыздандыруучу өтө бизде азыр жакшы дарылардан мына бул альпразолам деген дарыбыз чыгып калган. Ошо альпразоламды дарынын адамдын өзү менен сүйлөшүп, дарыгер психиатр гана көрүп, дозасын ошол канча миллиграмдын ичишин, кайсы канча мөөнөткө ичишин айтып берет да, ошонун негизинде ичиш керек. Анан дагы бизде көп немеси болот. Психиатрга келип дарылангандан кийин эле жакшы болуп калдым деп туруп, өзү каалаганда таштап коет дагы, жакшы болуп калдым деп элечи. Бул психикалык бизде дарылардыкы 1 ай мөөнөттө терапевтикалык абалынын же болбосо терапевтикалык белгилери, оорунун жок болуу процесстерин дагы алдын ала ошол 1 айдан кийин гана таасир эте баштайт да. Ошон үчүн ал 1 айдан кийин эле көбү таасир этпей атат деп таштап коет, же болбосо таасир эткенден кийин өзү билип эле ичип жүрө берет. 2 жыл ичип жүргөн адам болсо, анда ага ошого привыкание болуп калат да, ал өзүнө ого көнүп калат алдарына. Ошон үчүн определенный организм өзүнө келип, өзүнө келгенден кийин дарыны ташташ керек. И дарыгериңиз менен ошол башынан аягына чейин кеңеш алып туруш керек. Демек, ар бир дарыны колдонуп жатканда, урматтуу көрүүчүлөр, сөзсүз түрдө дарыгер менен кеңешип, дарыгердин сунушу менен анын көзөмөлүндө ичкен бул дурус экен да. Жакшы, телекөрүүчүлөрдүн окшош суроолор келди, ошентсе дагы бере кетсем, саламатсыздарбы? Мен жашым 25-те дейт, ойлонуп калсам эле колдорум титирей баштайт дейт. Ошол эле учурда кийинкиси дагы менин дейт, ушул ачуум келет бат дейт, анан башым өзүнөн өзү кыймылдай берет дейт. Ошону дагы айтып берсеңиз, бул да психикалык оору деген суроо калдырды. Башынын кыймылдашындагы бул биринчи эле сразу эле бул психикалык оору деп айтпайбыз. Аны дагы кошумча изилдөөлөрдөн өтүш керек. Бул кардиологияда дагы баштын кыймылдоосунун жүрөк кан тамыр ооруларынын белгиси болуп эсептелет. Мисалы үчүн симптом мүйсө деп коет. Ошол баштын кыймылдаасы ошол аортанын жүрөк кан тамырынын бузулушунун негизинде ошондой белгиси берет дагы. Ал сөзсүз түрдө кардиолог дарыгеринен дарыланыш керек. Ошондой эле мезгилде бул паркинсонизм деп коет. Паркинсонизм орунда ошол буту, колу эгерде кошумча боло турган болсо, башы дагы кошо кыймылдайт. Ошон үчүн ал мына оорунун негизинде болот деп айтыш кыйын. Аны изилдөөлөрдөн жана дарыгердин көзү менен көрүп туруп, аны дарылоош керек, дарылоо процессин жүргүзүш керек. Демек, кардиологко барыш керек, анан же сиздерге келип? Кошумча изилдөөлөрдөн өтүп туруп, анан кийин бизге келиш керек да. Аны эгерде башка ооруларды, андай оорунун эч нерсени таба албай турган болсо, анда биз карашыбыз керек. Кыскача жооп берсек, кийинки суроолорго. Невроздун башталганын кантип билсе болот? Невроз дагы бул психикалык оору деген суроо келиптир да. Невроз бул пограничный состояние деп коет. Бул психикалык оорунун пайда болуусуна чейинки оору болуп эсептелет. Бул невроз абалында тез жини келип, өзүн өзү кармай албай, ошол эле айтып аткан тез урушчак болуп калат, унутчак болуп калат. Ошонун абалда невроз абалы дейт. Бул кылган ишке болгон жөндөмдүүлүгү, жашоодон ырахат алуу жөндөмдүүлүгү ошондойлор төмөндөй баштайт дагы. Өзүнө полный жашоо процесси басаңдай баштайт. Ошол невроз абалы ошондой болот. Жакшы. Кийинки суроо, элдик медицина менен ошол психикалык оорулардан сакайса болобу деген суроо калтырыптыр. Айталы дейт, жүрөк көтөрүү дейт. Мунун канчалык деңгээлде пайдасы бар деген суроону калтырыптыр. Эми бул элдик медицинанын пайдасы бар, себеби дегенде бул бардыгы психотерапия. Бул психотерапияга кайрылат. Мисалы үчүн ошол эле жүрөк көтөрүү, ошол эле апапто, ошолордун бардыгы бул элдик медицина, бул психотерапиялык психотерапиянын бир бөлүгү. Ошол эле бизде жакшы адам менен сүйлөшүп, кээ бир адам кеңешин алып атканда эле бул психотерапия. Кээ бир адамдар ошо Абу Али ибн Сина айтмакчы, кээ бир ооруларды сөз менен дарылаганга болот деп айтат да. Ошон үчүн биз сөз менен көп ооруларды дарыласа болот. Ошол эле мезгилде ошол психотерапиянын бир бөлүгү болуп, бул элдик медицина, ал бизге чамбайбыз, аны биз кошумча биздин психиатр, психотерапевттерге кошумча бир жакшы белгилерин берип келет, кошумча жакшы натыйжалар берип келет.
Жакшы, көпчүлүк ушул психикалык жактан жабыркаган адамдар мисалы психологдорго кайрылат да. Негизи психологко кайрылыш керекпи же болбосо дарыгер психиатрга кайрылыш керекпи деген суроо жаралат. Кимисине кайрылсак биз туура болот деген суроо келип да. Эми ал азыр психолог десе эле бардыгын түшүндүрө бербеш керек. Бул психолог, медициналык психолог деп атайын тажрыйбасы бар, атайын окуудан атайын диплом алган медициналык психологдор бар. Ал медициналык психолог азыр Ош шаарында, Ош областында, Ош областтык психикалык ден соолук борборунда гана иштейт. Психолог бул педагогикалык психологдор бар, бул педагог болуп иштегендер. И ошол эле мезгилде эми психолог деп мындай элге жупуну тил менен айтканда, ооруп калганга чейин психологко жолугуп, психолог менен кеңешип, чечилбеген маселелерди чечип, алар менен бир иш алып барганга бул психологко кайрылыш керек. Ал эми ооруп калгандан кийин уже дары ичүүгө туура келе турган болуп калат. Анан кийин бул психолог менен бул чечилбеген маселелер, ошол эле психикалык абал бузулгандан кийин бул дарыгер психотерапевтке жана дарыгер психиатрга кайрылыш керек. Жакшы, сизге кантип байланышсак болот деген телегөрүүчүлөрдүн көптөгөн суроолор келди. Кайрылсаңыздар, биз Ош областтык психикалык ден соолук борборунда иштеймин. Ошол жерге кайрылсаңыздар болот. Ким телефон байланышты? 853 032 22 853 60 бул биздин электрондук каттоо кезекке туруу номерибиз. Ушуга кайрылып кезекке туруп келсеңиздер болот. Ардактуу телегөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Нурланбек Акбышев, Ош областтык психикалык ден соолук борборунун директорунун орун басары, психиатр, дарыгер болду. Сизге рахмат айтабыз. Жакшы маалыматтарды айтып бердиңиз. Ишиңизде ийгиликтер болсун. Сөзсүз түрдө бул темага кайрылып дагы чакырабыз сизди. Ушун менен ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.